Көбүнчүлөрдө ой пикир бар го, кыргыздар кечке эле президенттерин алмаштыра берип, ошондой саясий кырдаал боло берип, башка мамлекеттердин, кошмо мамлекеттердин артта калып калды өнүгүү боюнча. Балким бизге башынан эле авторитардык ушундай бир өлкөлөр керек деп турчу. Бул ойго мен ички саясатка аралашпайын дедим эле, ошо бүгүнкү күнгө чейин айтып келейин, бягын айтпайм. Атамбаевдин Акай авторитардык президенттик башкаруу менен жашаганбыз аны убагында. ооба. Бакиев деле суперконцентрациялык накта президенттик ошондо баштаганбыз. 10 жыл, 1-2 жыл парламенттик болуп туруп, анан Атамбаев да өзүнүн колуна бийликти жыйнаган, эми баарыбыз көрүп эле турдук да, бир адамдын айтканы болуп калган. Анан биз чыныгында парламентаризмге жеткенибиз жок. Ошон үчүн анан ошол маалда жана дүйнөдө либерализмдин мындай кризиси, глобализм кризиси болуп, эл башка жака ооду. Биздин жаныбызда Кытай ийгилик көргөзө баштады экономикалык.